Бириккен Араб Эмираттары Кыргыз Республикасынын негизги экономикалык өнөктөштөрүнүн бири. Аталган мамлекеттин тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык боюнча министри ошол дипломатиялык мамилени мындан ары өнүктүрүү максатында өлкөгө келди. Боюнча министри Шейх Абдулла бин Заед Аль-Нахаян мырзанын жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылышын баштайбыз. Уважаемый представитель. Жолугушуу учурунда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн жана жакшыртуунун бардык маанилүү маселелери белгиленди. Мен Кыргызстанга келүү биринчи мага буйруган үчүн кубанычтамын. Ошон үчүн биздин өлкөлөр ортосундагы соода, экономикалык, инвестициялык жана туристтик кызматташтыкты бекемдөөгө болгон күчүмдү жумшайм. Буга кошумча Бириккен Араб Эмираттары бардык тармакта Кыргызстанга өнөктөш болууга аракет кылат деп ишендирип кетем. Конок министр 2020-жылы Дубайда өтө турган Экспо аттуу көргөзмөгө Кыргызстандын катышаарына кубанганын айтат. Ал Эмираттары биздин өлкө менен эл аралык Араб мамлекеттеринин лигасы жана кысыктагы өлкөлөрдүн кызматташтык кеңеши деп аталган уюмдардын алкагында кызматташууга даяр экенин кошумчалады. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев өз кезегинде энергетика жана транспорт жаатында бирдиктүү экономикалык долбоорлорду жүзөгө ашыруу сүйлөшүлгөнүн айтты. Для достижения этих целей Бул долбоорлор боюнча биздин максаттарыбыз окшош чыкты. Ал үчүн эми өкмөттөр аралык комиссиялар биргелешкен ишти башташы керек. Биз ошондой эле биргелешкен финансылык институт түзүү маселесин карадык. Ал ишке ашып калса, бизнес долбоор, каржылык стимулятор катары эки тараптуу соода экономикалык мамилени өнүктүрүүгө кызмат кылат. бизнес-проект. Белгилей кетсек, Кыргыз Эмират ортосундагы дипломатиялык мамиленин орногонуна 20 жылдан ашты. Буга чейин эки мамлекет арасында 8 келишим түзүлгөн. Бүгүнкү жолугушууда ошол сыяктуу келишимден түзүлүшүнө түрткү болот, дешти министрлер. Перизат Куттубекова, Аман Амат уулу, Пирамида.